Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема телескоптук сериялар. Телескоптук сумма деп айтылат. Англисче telescopic series. Бул суроону биринчи суроо чыгарып түшүнөлү. Ошондо бүгүн 3 суроо чыгарабыз. Биринчи суроону карасак. 2-ден 1, 6-дан 1, 12-ден 1, 20-дан 1 болуп кете берет. Ошондо 2-ден 1, 2 деген 1-ди 2-ге көбөйткөн, 6 деген 2-ни 3-кө, 12 3-тү 4-кө, 4-кө 5-ке деп ошентип кете берип, эң аянда 101-ди 100-гө көбөйткөнгө чейин барат. Мунун баарынын суммасын табыш керек. Муну кантип табыш керек? Бүт баарын эсептеп чыгыш болбойт. Аябай узак болот. Ошон үчүн биякта телескоптук сериялар колдонулат. Эң эле популярный телескоптук сериялар могул 3-өө. Биз азыр биринчи суроого монун биринчисин колдонобуз. Биздин биринчи сурообузга могу биринчини колдонобуз азыр. Мынакей, ошондо биякта эмне дейт? 1 бөлүнгөн k плюс 1ге бул барабар k'дан 1 минус k плюс 1ден 1 дейт. Бул биздин суроодо биздин суроону мындай жазса болот. 1 көйтүлгөн 2 кошулган 2 көйтүлгөн 3, 12 издеген 3 көйтүлгөн 4. Андан ары 4 көйтүлгөн 5 кош болуп кетип, анан биякта k плюс 1 10.100 деген кандай жазабыз? 10.100 100 көтүлгөн 101 деп. Ошондо биздеги могу формула боюнча жазып алсак, ошондо 2 көтүлгөн 1, 1 көтүлгөн 2ден 1. Ошондо ал деген 1 бөлүнгөн 1 кемтилген 1 бөлүнгөн 2 болот экен. Бул. Эми муну жазсак, могу формула боюнча 1 бөлүнгөн 2 кемтилген 1 бөлүнгөн 3. Кошобуз, эми бул 1 бөлүнгөн 3 кемтилген 1 бөлүнгөн 4. Эми бул 1 бөлүнгөн 4 кемтилген эми бияктан 2ден 1 менен 2ден 1 жоюлушат. 3дөн 1 менен 3дөн 1 жоюлушат, анткени бирөөсү минус, бирөөсү плюс. Анан 4дөн 1 менен 4дөн жоюлушат, мунуку минус, мунуку плюс. Анан 5ден 1 менен бияктагы 5ден 1 жоюлушат. Ошентип келип мояктагы минус k'дан 1 менен мояктагы k1 жоюлушат, полный жоюлуп келет. K плюс 1лер менен алдылар менен жоюлуп келет дагы. Монун алдында минус 100дөн 1 болуш керек. Аны менен бул жоюлат дагы, эң аянда 101ден 1 калат. Ошондо башында 1ден 1 калды, анан 101ден 1 калды. Ошондо 1ден 1 кемтилген 101ден 1. Бул барабар жалпы бөлүм 101. Ошондо 101 кемтилген 1. 101ден 100. Жобу 101ден 100. Муну телескоптук сериялар же телескоптук сумма деп айтып койгон себеби, муну телескопко окшоштурушат. Телескоп өзү узун болот, анан жыйнала алат да. Телескопту жыйнап койсо болот. Ошентип эле бул суроолор узун, бирок буларды жыйнап койсо болот. Ошондо биз жообу чыкты 101ден 1. Биз аны деген могу биринчи формуласына колдондук. Экинчи формуласы мунун өнүккөн эле формуласы. Биякта плюс 1 болуп турса, уже биякта m болуп атат. Биякта плюс болсо, биякта mге карата формуласы. Үчүнчүсү дагы өнүккөн, биякта уже 3 көйтүндү. Эми кийинки суроого өтөлү.
Keyingi сурообузда. 4 көтүлгөн 7 плюс 2, 6 көтүлгөн 9 плюс 2 деп кетет экен. Астындагылар ушун 4 менен башталса, бул 5 менен башталат, бул 6 менен башталса, бул 7, 8, 9 деп келип туруп, ушун 99 анан 100 болуп бүтөт экен. Бияктан кандай колдонсок болот? Бияктагы формулалар буга жардам бербейт. Биз башкача телескоптук серия сыяктуу формула чыгарышыбыз керек. Анын үчүн биздегилер 4 көтүлгөн 7 плюс 2 бүт бар ушундай вид болуп атат. Бүт барын вити деген ошондо биринчи саны k болсо, экинчи саны а караганда 3кө көп, анан плюс 2 болуп атат. Муну кандай кылсак болот? Муну менен ойнойбуз. K квадрат плюс 3k плюс 2. Муну менен ойноп караганда формага келтирип, анан ушу форма телескоптук кылып кыскарталабы, ошону карап көрүш керек. Биз азыр муну ойноп отуруп, мындайга келтиришибиз мүмкүн. 2k плюс k плюс 2. Бул барабар. Ошондо бияк k плюс 2 плюс k плюс 2. Бул барабар k плюс 1, k плюс 2. Мынакей. Биякта k плюс 1, биякта k плюс 2. K плюс 1 менен мурункусу жоюлушуп, k плюс 2 менен кийинкиси жоюлуша тургандай көрүнүп турат. Кылып көрөлү. Ошондо бизде бияка жазып коелу. K плюс 3 плюс 2 бул барабар k плюс 1 менен k плюс 2'nin формасы. Эгер минтип чыгарыш силерге жакпаса, минтип ойноп чыгарыш башкача да жолу бар. Мисалы, k плюс 3 плюс 2'ви k'нын ордуна 1'ди койсок, ошондо 1 көтүлгөн 4 плюс 2 бул барабар 6. 2'ни койсок, 2 көтүлгөн 5 плюс 1 бул барабар 11. 3'тү койсок, 3 көтүлгөн 5 плюс 1 барабар 16 болуп кете берет. Анан какта ушуну карап туруп, 6'ны 2 көтүлгөн 3 деп, бул 11 болду. Биздегилер плюс 2'ден да. Ошондо 12, мунубуз болсо 17. Жокму 6. Ята. Эмне ката көп. Ошондо 3 көтүлгөн 6 плюс 2 барабар 20. Ошондо 12'ни 3 көтүлгөн 4, 24 көтүлгөн 5 деп ушуну байкап калышыбыз мүмкүн. Эгер сандарды коюп көрсөкчү. Анан муну байкап калгандан кийин формулага салып туруп текшерип көрөбүз, туурабы, туура эмеспи. Мисалы, ошондо муну байкап калдык да. Ошондо ушундай сыяктуу экенчи. Анда k плюс 1 плюс 2 бул барабар. Ошо биякта k 3 болуп атса, биякта 4 көтүлгөн 5 болот. Значит, k плюс 1 анан k плюс 2. Булар чын эле барабар экенин текшериш үчүн кашаларды ачабыз. Ошондо k квадрат плюс k плюс 2 3. Ошондо 3k плюс 2 бул барабар. Буякта кашаларды ачсак, k квадрат плюс муну 2-нү көтсөк 2k, эми 1'ди көбөйтөбүз, k плюс 2. Бул барабар k квадрат плюс 3k плюс 2. Чын эле бул экөө барабар. Значит, ушу формула деп ушинтип таап алабыз бул. Экинчи жол менен. Эми чыгаралы. Формуланы колдонуп туруп, телескопту кылып чыгарабыз. Ошондо бизде деген 4 көтүлгөн 7 плюс 2'би, аны деген 5 көтүлгөн 6 деп жазып алабыз. Астыңкысы 5 көтүлгөн 8'би, аны 6 көтү 7 деп жазып алабыз. Бул 6 көтүлгөн 9'бу, аны 7 көтүлгөн 8 деп жазып алабыз. Могу формуланы колдонуп атабыз. 7 көтүлгөн 9'ду 8 көтүлгөн 9 деп жазып алабыз. Андан ары
Текст моя ката экен, 12 болуш керек. Эми бияктагы 6 менен 6 жоюлушат, 7 менен 7 жоюлушат, 8 менен 8 жоюлушат, 9 менен 9, 10 менен 10. Биякта 10, 11 бар, 11 менен 11. Бүт барышын жоюлуп келет дагы. Буякта 100 бар, 100 менен 100 жоюлат, 101 менен 101 жоюлат дагы. Эң аягында эмне калат? 5 менен 102 калат. 5 көтүлгөн 102 барабар 510 жобу, ушинтип 510 чыгат. Мынакей телескоптук серия. Гармошка деп да айтып койсо болот экен. Такс. Эми кийинки суроо. 3 квадрат плюс 1 бөлүнгөн 3 квадрат минус. Булардын формасы кандай болот? Такс. К квадрат плюс 1 бөлүнгөн К квадрат минус 1. Булар кандай болушу мүмкүн? Ойлоп атасыңар. Муну менен ойноп көрсөк, ошондо үстүндө К квадрат минус 1 плюс 2 К квадрат минус 1. Ошондо К квадрат минус 1 менен бияктан 1 чыгып кетет дагы, үстүндө 2, астында К квадрат минус 1 калат. Бул эмне? 1 плюс 2 бөлүнгөн К минус 1, К плюс 1. Билсеңер, могу К квадрат минус 1 деген могу формула салынат. А квадрат минус Б квадрат барабар А минус Б, А плюс Б деген формула бар. Ошого салып чыгардым муну. Эми К минус 1 анан К плюс 1. Эми бияктан кандай алып кыскартсак болот? Кантип? Экинчи формуланы колдонобуз. Биякта айырмасы 2 болуп атпайбы? Ошон үчүн эмди колдонобуз да. Ошондо формула салсак, биякта К, а бизде К минус 1. Экинчиси К минус 1 плюс 2. Биякта К деген, биякта К минус 1 болуп атат. Ошондо 1 плюс 2 бөлүнгөн. Мынакей, биринчи К'быз деген К минус 1. Экинчиси К минус 1, анан плюс 2. Ошто мынакы 2 көбөйтүү дейбиз да, мына 2-ни ылдый түшүрөбүз да. Анткени тиякта 1 болуп атпайбы? Мынакей 1. Ошондо могул вид деген ушу витке туура келди. Бул барабар 1 плюс менен 2-ни өзүбүздүкү, буну жазып алабыз. Анан биякта формула боюнча 1 бөлүнгөн М, бизде М деген 2. Ошондо 1 бөлүнгөн 2. Анын кашанын ичинде 1 бөлүнгөн К, бизде К деген К минус 1, ошондо 1 бөлүнгөн К минус 1 плюс жок, минус 1 бөлүнгөн К плюс М. Значит, минус 1 бөлүнгөн К минус 1 плюс 2. Ошондо бул барабар плюс 2 көтүлгөн 2ден 1 жоюлуп кетет. Муну менен бул жоюлат дагы. Ичинен 1 бөлүнгөн К минус 1 минус 1 бөлүнгөн К плюс 1 калат. Ошондо в общем биздин формула 1 плюс К минус 1ден 1 минус К плюс 1ден 1 болду. Түшүндүңөрбү? Тептиби? Так, эми мындай формула болду бизде. Аны деген бияка салсак, ошондо бизде 3 К'нын ордуна 3 турат. Анда 1 плюс 2ден 1, бул деген 3 минус 1 2 да.
Анан минус 3 плюс 1 деген 4. 4-төн 1 кошулган кийинкиси 5ке так. 1 плюс 4-төн 1 кемитилген 6-дан 1. Кийинкисине салсак 1 плюс 6-дан 1 минус 8-ден 1. Ошентип сала берип турган анан 99-га салсак, ошондо плюс точка плюс 99-га салтабыз. Ошондо К'нын ордуна 99, анда 1 плюс биякта К'нын ордуна 99 салсак, 1 дегенсек 98 болот да. 98-ден 1 минус 100-дөн 1. Эми биякта бизде 1 плюс 1 моякта бирлер бар. 1. Мен моякта 1-ди унутуппуз, 1. 1. 1ден канча бар? 1ден канча бар? Биякта бизде 3-төн баштап, 2-ден аттап келип 99-га жетип атат. Значит, 300 деген 2 көйтүлгөн 1 плюс 1, 99 деген 2 көйтүлгөн 44 жок. 49 плюс 1, туурабы? Ошондо маяктан 1ге биринчи 1 болот. Плюс болсо 2 көйтүлгөн 2 плюс 1 болот да, экинчи 1 болот. Ошентип келип туруп, эң аз 49-1 болот экен. Ошондо 49 1 экен. Саны 49 да 1. Анда мунубуз барабар 49 көйтүлгөн 1. Анан 2-ден 1 калат. Минус 4-төн 1 менен плюс 4-төн 1 жоюлат. Минус 6-тан 1 менен плюс 6-тан 1 жоюлат. Муну менен бияктагы сан жоюлат. Ошолор менен жоюлуп келип, маяктагы минус 98-ден 1 менен плюс 98-ден 1 жоюлат дагы. Анан 100-дөн 1 калат. Ошондо барабар 49 плюс 2-ден 1 кемитилген 100-дөн 1. Муякта жалпы бөлүм 100 болот. 49 плюс 100-дөн 2-nin 50 минус 1. Бул барабар 49 плюс 100-дөн 49. Ушуну алтырабыз, же муну 49 теңдеп өтсөк, 4949-дан 100-га бөлгөнгө барабар. Же бөлчөк түрүндө 49 100-дөн 49. Мынакей. Биздин жооп могул. Ошентип эң кызык суроону чыгардык. Бүгүнкү күндүн эң кызык суроону. Эми кийинки сабакта калган 3 суроону чыгарабыз. Силер буларды кийинки сабак чыкканга чейин карап, чыгарып көргүлө. Чыгарып көрсөңөр болот. Анан кийинки сабакта чыгарабыз. Ага чейин силер карап, анализ кылып, суроону түшүнгүлө. Анан биз кийинки сабакта кошо чыгарганда пайдалуураак болот силерге. Саламатта калгыла.